Рахмат, Талант Турдумович. Улукбек Асамединович, сиз жогоруда айттыңыз да, мен жоопкерчиликти алып атам депчи. Жоопкерчиликти жогорку киши алсын, сиз тобокерчиликти алыңыз да. Сиздин өкмөтүңүздүн курагына менде маселе жок, курамына маселе бар. Айттыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Энергетика министри бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин энергетика боюнча кеңешчиси. Мен өзүм да жакшы билем, биз муну кеңешип чечтик. Бул киши Темир Сариев премьер болуп турганда кеңешчи болгон. Анан энергетика министрин жоюп жиберип, холдинг таап келген. Холдингдин эртек маселеси кандай болот? Холдинг боюнча биз азыр кече да айтып өттүм, коалицияда, комитетте. Азыр бир-эки мыйзамды өзгөртүшүбүз керек экен, акционердик коомдор боюнча. Сиздер колдоп берсеңиздер, 9 энерго компания боюнча кардиналдуу өзгөртүүлөр болот. Совет директоровтору 27, совет директоровдун ордуна 3 совет директоров болот. Бул жерде кече да айттым, азыр алдын ала оптимизацияны эсептегенде эле 2 миллиард сом ал жерде акча каражат чыгып атат бир жылда. Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган энергетикада, бул Восток Электрода иштеген, Север Электрода иштеген, энергетикада заң болгон, министр болгон, эч натыйжа бербей холдинг тап келип 5 жыл эксперимент кылды. Холдингке бир жылда канча акча кетет для содержания? Холдингке мен азыр цифраны унутуп атам, бирок чындыгында холдинг боюнча дагы бир топ жумушту жасайбыз, анткени 9 компаниянын үстүндө турат холдинг. 9 компаниядагы акционердик коом, холдингдагы акционердик коом. Туура. Ошон үчүн биз бул боюнча дагы азыр тактап туруп, сиздер менен кеңешип, структураны түзөбүз. Сиз билбесеңиз мен айтып коеюн. Мурда 73 киши иштечи энергетика министринен, бир жылда 23 миллион сом кетчи. Азыр 40 киши иштейт, 50 миллион сом кетет. Эмне керек бар эле? Канча киловатт электр энергиясын өндүрүп чыкты холдинг? Жок, Рыскел Чыныбекович, бул холдинг энергетика өндүрбөйт. Тескерисинче бул ошо компаниялардын эсебинен жашайт. Муну экөөбүз жакшы билебиз. Эмнеге жашаш керек бул? Элдин эсебинен жашаш керек. Жок, бул жерде азыр 27 совет директоровду кыскартсак, ошонун ордуна 3 совет директоров, ревкомиссия, госзакупка маселесин биз бир жерге алып келебиз буюрса. Улукбек Асамединович, сиз албай атасыз да. Эми бул чынын айтканда коррупциялык мыйзамсыз түзүлгөн орган да. 5 жылда эчтек кылган жок да, акча жегенден башка. Это же аппендицит да. Бюджетке. Рыскелди Чыныбекович, мындай кылбайлыкпы? Азыр энергетика министрлиги түзүлсүн, андан аркысын сиз менен кеңешип жасайлык. Өнөр жайды кошуп койдуңуздар да, өнөр жайда канча киши эмгектенет? 7 же 8 Энергетика комплексте азыр 16.350 адам иштейт. Жо, өнөр жайды айтып атам мен сизге. Министерство энергетики промышленности атпайсызбы? Мен жооп берейин, конечно. Мындай кылайлы. Азыр бүгүнкү күндө ГКПН иштеп атпайбы, как член правительства. Бирок ГКПНди ачыгын айтканда бул бир гана недропользование боюнча иштеп атат да. Жетекчиси, ичи бар, эми экөөбүз билебиз да. Геологиянын зданиясында отурат. Ошон үчүн биз энергетиканын өзүн да өнөр жай катары, андан сырткары мына канча көп өнөр жайлар бар. Ушуну сиз айткандай мен маселени түшүндүм. Энергетика боюнча өзүнчө бир структура, өзүнчө бир зам министр иш алып барат да. Койчу көп болсо коярым эле деп, мына Гартек бар, Фуги бар, холдинг бар, госкомитет бар. Төртөө тең отурат. А биз карыз момундай. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы? 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовдун схемасы иштеп атат, Ширшовдун схемасы, Ширшовдун адамы, Ширшовдун кадамы, Ширшовдун заманы келип, свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып келатканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу? Энергетиканы билген. Рыскелди Чыныбекович, ушул Гартек, ГКПН, холдинг, баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статс-секретарь бар, канча орун басар бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек, жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жаралат бизде. Азыр импорт маселеси боюнча мына эртең бүрсүгүн Казакстанда встреча болот экен, өкмөт башчыларынын. Бул импортты чечип, биз жана сөзүмдү айтпадымбы, биз кичи кестер башкаларды азыртан ойлонбосок, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт, анда биз муну эл менен ачык чечебиз буюрса. Туура, Улукбек, азыр бул тапта реформа керек. Азыр биз 5 сомдон алып атабыз казактардан, элге 2 сомдон сатып атабыз. Бул чындык да. Суу сактагычта суу жок. Эртең чоң кризис. Рыскелди, бул калп. Казакстандан биз 5 сомдон алган жерибиз жок. Канчадан алып атабыз? Казакстандан 2 сомдон 2 сом 14 тыйындан алынат.
И ошол баанында биз азыр жакын күндөрдө сүйлөшүп, биз негизгиси Токтогулдагы суу сактагычта сууну үнөмдөшүбүз керек. Раушан Сабиров шерде айтты ғой 5 сомдон алып атабыз деп. Аны мен тактайын, ким айтты 5 сомдон деп алып аткан. Тактайлы макул. Эми ортомчулар ошентип алса керек да анда. Рахмат. 10 секунд. Улукбек Асамидович, транспорт министрлигине жолчу жокпу бизде? Жол тарба министрлигине жол кишиси барган дуруску дейм. Мурунку да жолчу эмес болчу. Азыркы да жолчу эмес. Рыскелди Шыныбекович, Украинанын президенти «Слуга народа» деген фильмде биринчи катышты го. Ошол жерде жол министрин чакырып не кылды? 1 миллиард акча берди. Ал замына чакырып 1,5 миң берди. Ал Дыдыхан чакырып 250 миң берди. Акыры жанагы аял киши жолду оңдогонго акча жетпей калды го. Бирок бизде жол салбай эле кол салып атпайбы? Вот именно ошон үчүн ушул айымга бербейликпи мүмкүнчүлүк, көрөйлүк бир 2-3 айда. Анан конечно, кимди койсок деле айырга жакпашы мүмкүн, бирок именно менеджер иштесе жыйынтыгын көрөйлүк да.